Ысык Көл облусунун аймагындагы жогорку окуу жайларында окуган 1000ге жакын студент окуудан чыгарылды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Маалыматка ылайык, студенттердин сабакка катышуусун жана билим сапатын комиссиялык текшерүүдө жогорку окуу жайлардын жана атайын окуу жайлардын талаптарын эске албаган студенттер аныкталган. Тактап айтканда 2024-2025 жылдагы окуу мезгилиндеги 941 студент окуудан чыгарылган. Анын ичинен Касым Тыныстанов атындагы Ысык Көл мамлекеттик университетинен 779 студент, Юсуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин гуманитардык табигый илимдер факультетинен 114 студент, Иса Ахунбаев атындагы Каракол медициналык колледжинен 48 студент, УКМК жерлерде билим берүү системасындагы коррупциялык көрүнүштөргө каршы күрөшүү жана анын сапатын жакшыртуу боюнча иш-чаралары планын алкагында иштерди улантууда. Базар Коргондо бала бакчанын имараты жана жер тилкеси мамлекетке кайтарылды. Бул тууралуу башкы прокуратура билдирет. Маалыматка ылайык, Базар Коргон районунун прокуратурасы тарабынан текшерүү жүргүзүлүп, Базар Коргон шаарында жайгашкан номер 1-Солнышко бала бакчасы жана ага тиешелүү болгон 0,19 гектар жер тилкеси мыйзам талаптарын бузуу жолу менен жеке менчикке берилип кеткендиги аныкталган. Прокурордук чаралардын негизинде наркы 12,3 миллион сомду түзгөн бала бакчанын имараты жана жер тилкеси муниципалдык менчикке кайтарылды. Нарын шаарындагы академик Үсөн Асанов атындагы 500 орундуу жатак лицей интернаты капиталдык оңдоп түзөөдөн өтүп жатат. Курулуш министрлигинин маалыматы боюнча 2025 жылдын январь айында имаратты оңдоо иштери башталып, республикалык бюджеттин эсебинен каржыланууда. Бүгүнкү күндө лицей жатаканасы жаңыланып пайдаланууга берилди. Ал эми жаңы окуу жылынын башталышына чейин окуу корпусун оңдоп түзөө иштери толук бүткөрүлөт. Имарат 1964 жылы курулуп, андан бери капиталдык оңдоодон өткөрүлгөн эмес. Чүй облусунун Аламүдүн районундагы Байтик айылында жайгашкан Сүйүнбаев атындагы мектептин капиталдык оңдоп түзөө иштери жана спорт комплексинин курулушу аяктап калды. Курулуш министрлигинин маалыматы боюнча мектеп толук капиталдык оңдоодон өткөрүлүп жаңыланды. Мындан сырткары мектепке жалпы аянды 783 чарчы метрди түзгөн заманбап спорт комплекси курулду. Объекттин тендердик баасы 43,7 миллион сомду түзөт. Мектеп жана спорт комплекси жаңы окуу жылдын башталышы менен окуучуларга эшигин ачууга даяр. Олимпиадалык спорт мектеп-интернаты 5,5 гектар аянтка салынып жатат. Куруучулар учурда имараттын пайдубалын тургузуп, экинчи кабатынын каркастарын орнотуу иштерин жүргүзүп жатышат. Курулуш аянтында 10дон ашуун оор техника жана 40ка жакын куруучу эмгектенип жатат. 25-жылдын март айында башталган. Азыр общежитие жана мектеп окуу бөлүмүнүн экинчи этажынын каркастарын тургузуп жатабыз. Ал эми спорт блоктогу фундаменттери бүтүп атат. Бул жерде олимпийский болгондон кийин спорттун бардык түрүнүн өз-өзүнчө залдары бар. Бассейн дүйнөлүк стандартка туура келет. Футбольный полясы дагы туура келет. Общий бул курулуш ушу жерде 5,5 гектар жерге салынып жатат. Спорт мектеп-интернатта дүйнөлүк стандарттарга жооп берген жатакана, бассейн, футбол, волейбол жана спорттун бардык түрлөрүнө ылайыктуу залдар болот. Бул жерде өлкөнүн түштүк аймагындагы спортчулар машык алышат. Жатак мектеби жана окуу залы чогуу курулуп атат. Бул жерге жатып окуган 144 окуучуга ал эми ошол окуу залы бул 275 окуучуга ылайыкталып атат да. Анан бул жерде бардык шарттар каралат. Ошол жабык бассейн болот, андан сырткары жабык ошол
футбол, баскетбол аянттары бардыгы каралган. Андан сырткары ачык бардык стандарттарга жооп берген, ошону Олимпиаданын бардык стандартына жооп берген ачык футбол аянты да курулат. Спорт комплексин курууда куруучулар сапатка өзгөчө көңүл бурушууда. Алсак, курулуш материалдарын атайын чет өлкөдөн алдырууда. Мындан сырткары тиешелүү кызматтар келип, текшерүү иштерин жүргүзүп кетишүүдө. Так, азыр өзүңүздөр көрүп тургандай курулуштун монолит каркасынын иштери жүрүп жатат. Бул каркастарын биз ушул айдын аягына чейин бүтөбүз. Бүткөндөн кийин кирпич кыноо башталат. Өзүңүздөр билгендей, акыркы жылдары биздин жетекчилер спортко көп көңүл буруп атат. Ошон үчүн биз бул спорт мектебин чет мамлекеттен материал ырдап келип сапаттуу куруп атабыз. Азыр бул объектиде 40 адам иштеп атат. Кудай кааласа срогуна тапшыра алабыз. Долбоорго республикалык бюджеттен жалпы 277 миллион сом каралган. Имарат 2026 жылдын күз айында пайдаланууга берилет. Агартуу министринин орун басары Надира Жусупбекова жаңы окуу жылына даярдыктын алкагында жатак мектептерде текшерүү жүргүздү. Ал азиз жана көрүүсү начар балдар үчүн атайын жалпы билим берүүчү жатак мектепке, ошондой эле дүлөй балдар үчүн атайын жалпы билим берүүчү жатак мектепке барды. Жусупбекова окуу кабинеттерин, ашканаларды, санитардык түйүндөрдү жана жатаканаларды көрүп чыкты. Ал оңдоо иштерин сапаттуу жүргүзүп, өзгөчө билим берүү муктаждыктары бар балдардын өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен алардын билим алышына жана жашоосуна ыңгайлуу жана коопсуз шарттарды камсыздоону тапшырды. Атайын мектептердин директорлору Мерим Мадиярова жана Каникей Жаманбаева жаңы окуу жылына даярдык тууралуу маалымат берип, министрдин орун басары менен учурдагы маселелерди талкуулашты. Пландык текшерүү 2025-26 окуу жылына даярдыктын алкагында өтүүдө. Таңкы саат 5 Манас эл аралык аба майданында таттуу уйкудан калган кичинекей кыздан тартып ата-энелер кубануу менен ийгилик жараткан уулдарын тосуп алуу үчүн таттуусун камдап, желек менен кошо куттуктоо сөз жазылган орусча айтканда баннерин колуна кармап дыкат даярдыкта. Учак конуп көптөн күткөн тосуп алуу учурда келди. Куттуктайбыз деген сөз коштолуп, агартуу министринин орун басары Надира Жусупбекова жеңүүчүлөрдүн ар бирине гүл менен кошо жылуу сөзүн айтып жатты. Бул ийгилик жараткан окуучулар математика боюнча улуттук курама команданын катарын толуктайт. Алар алгач Кытайда өткөн олимпиадага катышып, андан соң Австралиянын Саншайн Кост шаарында өткөн эл аралык математика олимпиадасында күч сынашып, 5 медаль жана ардак грамота менен билим коржунун толтуруп турган учур. Өткөн жылы биз 29-орун алганыбыз үчүн бизди да чакырышты ушул олимпиадага. Ал жерде 3 жума окуучуларыбыз даярданды, сабактарга катышып, андан кийин олимпиаданын өзүндө 3 медальга ээ болду биздин окуучулар. Бир күмүш, анан жана 2 коло медаль. Андан кийин биз ошол Австралияга бардык. Ал жерде дагы биз ушул тарыхта биринчи жолу 5 медальга ээ болду биздин командабыз, жана бир ардак грамотага. 2 күмүш, анан 3 коло медаль алдык биздин окуучуларыбыз. Назар Кыргызбаев өткөн жылы ушул олимпиадада 6 медаль алып тарых жараткан болсо, бул жылы күмүш менен ийгиликтин катарын толуктады. Ал эми атасы Азизбек Кыргызбаев алтын же күмүштүн айырмасы деле жок. Уулунун аман-эсен барып келген алардын башкы көксөөсү экенин белгилейт. Мисалы, мен үчүн алтын болобу, күмүш болобу, коло болобу, жөнөкөй диплом болобу айырмасы деле жок. Эң негизгиси ушул балам аман-эсен ушул олимпиадага барып, олимпиадада колдон келишинче аракеттенип, кандай бир жыйынтыкка келди. Быйыл мисалы мен айтканмын балама, алтындан жогору медаль жок, бриллиант медаль аласыңбы, аракеттенбей эле кой десем жок деп болбой. Курама командабыз бар, ошол команда менен биз чогуу аларга үлгү болуп аракеттенишим керек, жакшы жазышым керек деп, Кудай буйруп бизге күмүш медаль ээ болуп келди. Дүйнөнүн 110 өлкөсүнөн келген 630 окуучунун катарында Саят Арлан дагы бар. Ал 7 класстын окуучусу. Мындай сынакка алгач рет катышып, коло медаль тагынып келгенин көргөн карындашы кызыгуу менен карап жатты. Школда дагы математика жагына цифрага катуу берилип, бардык келаткан болуп аткан олимпиадалардын баарын биринчи орун алып, алтындарды алып, таң калыштуусу бул үйдөн такыр даярданбайт. Как будто деген жөн эчтеке берилген жок. Барып келди, баарын жасап келдим эле дейт. Ой, окубайсыңбы? Окуй,
окуудун баары атада коет. Результат таң каласың. Чынын айтканда мен дагы окуган кишимин 7 класста эле бүттү. Анан 8, 9, 10, 11, 4 жыл барыш керек аймиого. Анын 4-тün ичинен бир алтын, бир 2-3 алат го деп турам. Мына ушундай ийгилик артынан бийиктикти багынтып жаткан окуучулардын катарында сиз дагы болгуңуз келеби? Анда мыктылап билим алыңыз. Эгерде окусаңар мындай дүйнөнү көрөсүңөр да, башка мамлекеттерге барасыңар ушундай. Бирок окуганда жакшы да. Окугула. Дүйнөнүн аркыл жагынан келген зээндүү балдар менен атандаштыкка чыгып, мекенине алтын, күмүш, коло алып келген жеңүүчүлөр жогорку окуу жайга өтүүдө кандай жеңилдиктер каралган? Сөзсүз түрдө Кыргызстандын окуу жайларына өткөндө буларга сөзсүз түрдө абдан чоң жеңилдик болот да. Мисалы, дүйнөлүк олимпиадаларда, анан биздин өзүбүздүн улуттук олимпиадалар жеңедерге биз гранттык бекер орундарды беребиз да. Анан мен ойлойм, биздин гана Кыргызстандын жогорку окуу жайлары эмес, бул биздин ушундай жеңүүчүлөрдү дүйнөлүк жогорку окуу жайлары дагы баягы кучагын жайып тосуп алышат да. Бирок албетте биз аракет кылабыз биздин жогорку окуу жайларына булар биздин жеңүүчүлөрүбүз окуганга. Кыргызстан бул олимпиадага 1993 жылдан бери катышып келе жатат. Бүгүнкү күнгө карата өлкөнүн капчыгында 22 медаль бар. Анын 9-у акыркы 2 жылда жеңип алынган. 5-14 июль күндөрү Дубай шаарында өткөн 57-чи эл аралык химиялык олимпиадада Кыргызстандын курама командасы 2 коло медаль жеңип алды. Агартуу министрлигинин маалыматы боюнча эл аралык олимпиадага дүйнөнүн 90дон ашык өлкөсүнөн 360 мектеп окуучусу катышкан. Коло медалдын ээлери Сапат билим берүү мекемесинин окуучулары Кахраманов Максат жана Жапаров Эржан. Эске сала кетсек, эл аралык химиялык олимпиада 1968 жылдан бери жыл сайын өткөрүлүп келе жаткан мектеп окуучулары үчүн дүйнөдөгү эң абройлуу предметтик олимпиадалардын бири. Олимпиада жогорку деңгээлдеги теориялык жана практикалык тапшырмаларды камтып, дүйнөлүк мыкты жаш химиктерди аныктайт. Заманбап мугалим долбоору бул билим берүүнүн жаратманын даярдайт. Алардын катарында Каникей Советова дагы бар. Анын балалыктагы мугалим болуу кыялы бар эле. Бирок кийин англис тилин окуп, котормочулук жагын тандап кеткен. Бүгүнкү күндө анын балалыктагы кыялын аталган долбоор орундатып жатат. Көптөгөн тилдерди үйрөнүп, көп өлкөлөргө бардым. Анан кандайдыр бир нерсе жетишпегендей боло берди да. Анан ошол эле учурда өзүм өлкөмө кандай салым кошо алсам деген ойлор мени мындай кое бербей койду да. Анан ушул жылы дагы мен мындай пландап аткам, чет өлкөгө чыгып ошол жакта иштеп келсемби же окуп келсемби деп. Мага бардык приглашениелер келди, сунуштар көп болду, бирок мен бул жака келип, көрүп, балдар менен иштешкен аябай жаккандыктан мен ал жактан баш тартып, ушул жакта Кыргызстанда калып, салым кошууну чечтим десем болот. Заманбап мугалим долбоору АКШнын элчилигинин колдоосу менен ишке ашырылып, билим берүү системасын жаңылоого багытталган. Жыл сайын аталган долбоорго катышууга 1000ден ашуун өтүлмөлөр келип түшөт. Атайын тандоонун негизинде 30га жакын катышуучу калат жана 2 жыл акысыз магистратурада окуу менен катар эле мектептерде сабак берет жана алар үчүн бардык шарттар түзүлөт. Ушул заманбап мугалим программасы азыр өткөн жылы өзүнүн ишин баштаган. Анан ушу Чүй областында 27 ушул жанагы сынактан өткөн, суроолордун баарына жооп берген, окуулардын баарын ийгиликтүү аяктаган 27 жаратманыбыз ушул Чүй областындагы мектептерде иштеди. Эми булар андан ары акырындан баягы программасын кеңейтип жатат. Анан ушул 10-чу мектепке дагы бүгүн келдик. Бул жерде атайын ушул биздин жаратмандар менен, биздин заманбап мугалим программасында иштеген мугалимдерибиз менен биргеликте жайкы ошо окууларын баштап атышат да. Заманбап мугалим долбоору Токмок шаарындагы номер 10 Дунларов атындагы жалпы билим берүүчү орто мектеби менен биргеликте иш алып барып келет. Кызматташтыктын шарты боюнча долбоордун аягында 4 катышуучу аталган мектепте мугалим болуп калат. Бул мектептеги кадр жетишсиздигин толуктай турган жакшы жагдай. Бул жерде заманбап окуп аткандар 28 мугалим болот экен. Бирок ошонун ичинен биздин мектепке 4 калат деген үмүттөмүн. Анткени 4-өнү заявка бергем. Математик мугалим, информатик, орус тилчи жана тарых мугалими.
алар дагы ушу калабыз деп мектепти жактырышты, ошого даярданып атат. Кудайым буйрса, сентябрда алар иштеп башташат. Аталган долбоор азыркы тапта дүйнөнүн 64 өлкөсүндө өзүнүн кулачын жайып, глобалдуу маселелерди чечүүнүн чордон айланган. Мындагы катышуучулардын көпчүлүгү мугалимдиктен алыс болгон аркыл тармактын өкүлдөрү.